Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Экинчи саатыбыз НТС телеканалы таң шоу программасы экен. Дагы эске салалдагы жаңыдан гана кесиптеш уйкудан ойгонуп жаткан көрөрмандарыбыз арабызда болушу мүмкүн. Биз болсо кутмандуу таң каалайбыз. Дагы ысык саламыбызды жолдоп коелу. Бирок жанагындай музыкалардан кийин менимче батарея колушту болуш керек, Ага, турбайм деген кишинде тургузду окшойт. Жаңыдан уйкудан ойгон болсоңуз, экраныбызга жакыныраак чакыралы. Анткени экинчи саатыбызда сонун конокторубуз бар. Азырынча сыр болсун, Биз мындай кылалы анда, күтүп калышты. Ооба, конокторубузду Жаш күтүрбөстөн. үй бүлөлөрдү кыйнабай, отуруп эле, шашпай эле, үйдөгүдөй элестетип туруп сүйлөшөлү. Кесиптеш кандай планшеттерибизди алып алып, келиңиздер. Келиңиз кесиптеш, бул жакка өтүп алыңыз. Сиз биз болсо буяка отуралы. Саламатсыздар, кутмандаңыздар менен. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Биз аягында тааныштырабыз да. Тамаша, келиңиз тааныштырып өтүңүз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө үй бүлө, юморлуу үй бүлө десем болот, жылдыздуу үй бүлө десем да болот. Блогер алып баруучулар Максат Тавранов жана Алтынай Манасбекова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздарбы? Ассаламу алейкум. Манаңыздар жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Мана жакшыбы? Сон. Алтынай, эртең канчада турдуңуз? Эртең саат 7-де турдум. 7-де турдуңуз. Ушунча сон болуп келгенине караганда көөлүү убакыт алды го деп ойлоп атам да. Негизи жолдошум 2-3 күн мурун айткан, интервьюга барабыз деп, ошондо даярданып баштагам. Негизи так болгон себеби өздөрү дагы алып баруучу, түз эфирде иштешкен, билишет. Негизи эфир сиздердин башыңыздарды кошту десек да жаңылбайбыз. Албетте, дал ушундай көгүлтүр экран аркылуу элибизге сиздер сыяктуу көңүл көтөрүп, салам айтып жүрүп, ошол жактан табышканбыз. Биз да бүгүн ушул НТС телеканалынын таңкы берүүсүндө сиздер менен маектешип, жалпы кыргыз эли менен амандашып турганыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн Алтынай көптөн биринчи жолу 7-де турду. Мен тескерисинче күн сайын 7-де турат экенсиз деп айтып ийин дегем да. Жок, эртеле турат, бирок анчалык 7 эмес да. Бирок 15. албетте бүгүн сүйүнүп, толкунданып эфирге келдик. Анткени экөөбүз да жогоруда айткандай ушул алып баруучулук телевидение тааныштыргандыктан бул нерселер биз үчүн аябай жагымдуу. Сиздер менен амандашып, Аллахтын дагы бир керемет күнүн, керемет таңын тосуп отурабыз. Эң сонун, мен дагы бир нерсе сурагым келип турат. Максат мырза, үйлөнгөнгө чейинки сиздин чыгармачылыгыңыз, анан үйлөнгөндөн кийинки чыгармачылыгыңыз, алмашуу айырмасын сурагым келип атат. Эми айырмачылык көп деле билинбеди. Жакшы жакка болду десем болот. Жеңилдеп калды окшойт жумуштарыңыз, Жакшы жак болду. Мисалы өзгөргөндөй баягы эле ушул алып баруучулук, тамадалык жумуштар калап жүрөбүз. Көйнөктөрдүн сүтүктөлүү. Көйнөктөр үтүктөлүү, даяр костюмдар, баардык галстукту ушул убакытка чейин галстук байланып билбейм да. Жакшы Алтынай билет экен, ошол жагынан өтө чоң пайда болуп атат эле. Мен рас эле жана оюнду алып салып турмун, галстук байлаткан оюн. Ооба. Жакшы Кудайга шүгүр, эң негизгиси. Анан биздин азыркы жашообузда жаңы бир багыт кошулган. Алтынай жашоомо киргенден кийин өзүм деле менен балдарым, достор тамашалап калат. Көрсө сен блогер турбайсыңбы Максат депчи. Анысың арындай. Азыр баары жакшы, Кудайга шүгүр, бирибизге бирибиз көнүп, бирибиз колдоп, түшүнүп, эң мындай эми үй бүлө кургандан кийин бири-бирин мындай таанып, жакшы билгенге чейин убакыт керек да. Ошол учурдан өтүп алдык. Башында кичине казан аяк кагышып, буруш талаш болуп аткан болсо, азыр Кудайга шүгүр, акыркы бир 5-6 сырттан көрүп деги эле айтпайсың. 5-6 айдан бери андай нерсе жок. Шунчалык өзүбүз таң калабыз, бирибиз шунчалык түшүнүп атканыбызга, Кудайга шүгүр деп коюп жүрөбүз. Эң сонун. Ошондой эле болсун. Ушул эле суроону Алтынай айымга бергим келип турат. Сиздин үй бүлө курганга чейинки, кийинки жашооңуз. Же болбосо чыгармачылыкка болгон көз карашыңыз? Чыгармачылык жолум азыр бир аз токтоду деп айтсам туура болот болуш керек. Себеби биринчи орунга негизи эле мен мурдатан эле үй бүлөнү коюп келем. Ошондуктан ушу турмушка чыгып жатканда өзүм ата-энеме да айткам. Чыгармачылыкты токтотконго да даярмын. Максат да билет аны. Бардык ошол негиз буга чейин бийлеп жүргөм. 13-15 жылдын жүзү болуп баратат. Азырынча ал жумушумду да токтоттум. Азыр толугу менен үй бүлөгө берилип жаткан учурум. Эч ким эч нерсе дебей эле өзүңүз эле? Жок, өзүм эле. Точка коюучу жерге точка коюп. Ооба, жолдош менен акылдашып сөзсүз түрдө. Андан кийин жолдоштун уруксаты менен ушундай чечимге келдим. Сонун экен. Бирок тынымсыз түрдө блогерлик кесип алып бараткан учуруңуз бар экөөңүздөр, үй бүлөлүк юморлуу видеолорду тартып, бул идея сиздерге кайдан келди? Өзү негизи Алтынай өзү ушул бий өнөрүндө жүрсө дагы, ушул алып баруучу болуп, кастингден өтүп
мен иштеп аткан телеканалга жумушка келгенде дагы Алтынайым өзү издеп келген турбайбыз. кайсыкачы. Анан эми көпчүлүк чыгармачылык жүргөн адамдар Инстаграмга чыгып, өзүнүн жумушубузду мындай элге көрсөтүп аракет кылабыз го. Алтынайда тескерисинче ушул нерсе жок болчу да. Инстаграм ушунчалык кызыкпайт болчу. Мен аябай таң калгам, ушундай кыз барбы депчи. Анан турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин да экөөбүз бул башкача эле Инстаграм таштап койду. Анан катталуучулар көп баштады. Мен наоборот айтат болчумун, кичине Инстаграм чыгып койчу. Жолугу менен чыгып койчу, антип койчу, мынтип койчу, айылда жүргөндө дагы. Менден сурап атат деп. Анан ошентип тескерисинче бул чыкпайм деп жүрдү. Анан бир күн экөөбүздү чогуу бир рекламага чакырып калды. Бир магазин, анан мен атайын кымбат гонорар айтып койсом, ошону төлөп беребиз деп экөөбүз барып тартылдык. Анан кийин ал реклама чыккандан кийин башка рекламалар чакырып баштады. Ошентип атып эле анан башталып кетти. Элдин баардыгы, тууган урук, тааныштар аябай сонун экен, ушун тартылып тургула деди. Ошентип анан атайын блогерство боюнча продюсер жалдап алдык. Махабат Исмаилова деген кыз менен иштеш баштадык. Ал анан бүт бизди контролдоп, контент жасап, айтор ушу бизди азыркы учурда Махабат Исмаилова деген продюсерибиз карап атат. Сонун экен. Алтынайым соц тармактардын алыс болгонуна карабастан сизге макулдугун берди. Жок, буну азыр деле азыркы учурда да мындай тартып чыгарыш аябай кыйын да. Мана эми Жакпай калса өчүрүп берет. Эме кылып, кичине эмеден берип, пактадан берип, анан кийин даярдап чыгабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок көп ойлойт экен, ушу Алтынай максатты блогер кылып бер депчи. Биз да ошо. Тескерисинче биз ушу эл мындай каалоосу болуп калды, экөө чогуу көргүбүз келет, видео тарткыла, андай дегенден анан кой, эми жакшы бир контенттер жасап баштайлы деп, анан ушу продюсер алып иштеп баштадык. Эл сурап атса, эл күтүп атса эмне болбосун? Видеолоруңуздар көпчүлүгү үй бүлөлүк темаларга, турмуш тиричиликке арналган. Мен комментарийлерден окуп калдым. Силердин видеоңордун максаты эмне? Көп учурда Алтынайды басынтып коесуз деген учурлар да бар экен. Ошолорго кантип жооп берет элеңиз? Бир карасам эле бутун ушалап отурат, бир карасам эле массаж кылат деп. Негизи биринчи биз ошол жеңил желпи эме кандай жеңил желпи дегенде бир 10 секундтук, 7-8 секундтук видеолор тартып баштадык. TikTokто тренд болуп аткан видеолорду, Instagramда тренд болуп аткан видеолорду тартып баштадык. Анан байкап көрсөм ошондой көңүл ачкан, музыка коштогон, бир аз эле убакыт алган видеолор аябай мындай популярдуу болот экен да. Эл жакшы кабыл болот экен, анан просмотрдо көп болот экен да. Анан кийин биз ойлондук, биз мындай үй бүлөлүк бир аялы күйөөсүнүн ортосундагы бир окуяларды чагылдырган, аялдын кадыры, эркектин кадыры деген темаларды көбүрөөк тартканга аракет кылалы деп, анан ушул үй бүлөлүк зомбулук, зордук зомбулукка каршы атайын видео тарттык. Ошол видеону биз эми атайын аны ушул мырзалар, айымдарыңарды колдогула, айымдар бул эркектердин коргоосуна муктаж деген теманы коюп чыгарсак дагы, ал жерде көп ушундай экөөбүздүн жашообуз тартып аткандай кабыл алышты да. Эми ал нерсени эле туура түшүнүш керек. Камераны коюп, экөөбүз чыныгы жашообуз тартып аткандай мени сөккөндөр болду. Ай максат, сен антпе, сен урба, аялыңды андай мындай десе биз видеону кайра көрөсүң деп жанан эми албетте ошондой болуп калыптыр деп, ушунчалык жакшы кабыл алгандыктан ошондой таасир калтырды окшойт. Анан билем Алтынайды мындай тамашага салып атайын видеолор тартам, анан атайын буну басынтып андай видео жок. Кайсы видеону карабайын, Алтынайым мөлтүрөп эле карап турат. Макул кечириңиз деп. Негизи жашоодо да ушундай жумшакпы өзүңүз? Негизи билбейм. Максат мырза дос. Биз жоштон жоон үн чыкчу эле. Жоштон жоон чыгат дейт, бирок азыр жоон чыга элек пока. Бул ушундай токтоо мүнөз. Мен ушу мүнөзүн апама окшоштурам. Апамда ушундай баягы сөз бар го, оозунан чөө болбаган дегенчи. Ушунчалык момун аял апам. Анан ушу Алтынайдан мүнөзү бар, апама окшогон, токтоо, оор басырыптуу. Анан кээде эле ушундай эмеси кармалып калганда көп сүйлөп, уктайын десең деле болбой тургузуп алып сүйлөгөн учурлар болбосо, калган учурда мындай көп деле ашыкча жаман мүнөздөр деле жок го дейм. Жок, мен ойлоп калдым. Кээде деп айтты го Максат. Жаман бир нерсе жатат окшойт. Кээде дедиңиз го. Сон дагы да болсо сиздерди жакындан билүү үчүн биз кыска оюн дайындап койгонбуз, кесиптеш. Мындай кылалы, сиздерге дайындалган биз болгону суроолорго жооп бересиздер, мен болсо мырза тараптан муну экөөңүздөргө эле туура эле алып бересиздер. Мен дагы Максат байке сиз тарапты колдоп, мону чыгарып койгонмун, акырын алып баардыгын ушундай көрсөтөсүз.
андай болбойт. Көрбөспүн эчкиле. Ону ушунун алтынай тарткан болуп турам ба? Өзүм тарткандай кылабыз. Суроо беребиз. берилген суроого Суроодо Кыскача түшүндүрө кетейин. Бул жерде кыскача суроо, туптуура 20 суроо түзүлгөн. Ошол суроолорго 1 мүнөттүн ичинде жооп берип чыгышыбыз керек. Бул барактын бир бетинде алтынай, бир бетинде максат деп жазылган. Ошол ким деген оюн суроо кимге тиешелүү болсо, ошолдун атын көрсөтө беребиз, сөз үнү жок. үйдө ким уктайт мисалы? Биз болду. Ким салып көрөйүк, келиңиз. Ким спортчу болгон деп, мисалы. Максат байке, тиги кагазды да унутпаңыз. Болду. Сиз жака алып койгон болчу. Кеттик анда ардактуу теле көрүүчүлөр, даяр болсок, биз даярбыз. Гүлүмдүн суроолорун баштайбыз. Дарсыздарбы? Мондайдан кармабаңыздар, баттан бирдей жооп беребиз. Ким биринчи болуп сезимин билдирген? Максат байке байкалай көрсөтө болот. Ким тамакты жакшы жасайт? Ким көп жейт? Үй бүлөнү ким башкарат? Үй бүлөдө ким сулуу? Ой, Ушул жерден максат таба бериңиз. өзүмөз окуп берейин ба? Обет алтынай. Ким көбүрөөк романтикага жакын? Кимдин жини бат келет? Ким көбүрөөк сүйөт? А ким көбүрөөк сүйлөйт? Чын эле көп сүйлөйсүзбү, Алтынай? Кээде айтып коймуш, кээде карап турат деп чалып кармаганда. Токтол болбой калабыз, ал жөнүндө биз атайын роликте тартканбыз. Акчаны ким көп табат? Ким көп коротот? Ким көп кызганат? Ким эмоцияга көп алдырат? Ким көп уктайт? Ким биринчи элдешет? Ким биринчи мелдешет? Ким сюрприздерди көп жасайт? Ким көп мактанат? Сиздер тапкан видеолордун автору ким? Ким өзүн көбүрөөк сүйөт? Ким телефондо көп отурат? Ким ушакташканды жакшы көрөт? Ким азыр бизге түз эфирден биле берет? Алтынай айым айткан мен үй чөрөсүндө 13-15 жылдан бери жүргөн деп. Бирок коркпой эле коюңуз, билетпейбиз. Тамаша. Эмне кылабыз? Ошон экен. Могу кээ бир жактан карама каршы болуп атты да. Көбүрөөк карама каршы. Могу мелдешет деген жерде, ой жок, анда Алтынай мелдешет экен, Бирок көп Максат учурда айым мелдешет экен. Алтынайымды сыйлап коюп атты окшойт Максат мырза. Канча пайыз чындык бар Алтынай айым Максат байкенин жообунда, Максат мырзанын жообунда? Сизден сурайлычы. Карабай туруп эле айтып бериңиз. Экранды карап эле айтып бериңиз. Азыркы жооптордо урушты канча? ким баштайт деген суроо болду ошондо. Жок, Максат мырзанын жообунда Канча пайыз? Туура жооп берди деп ойлойсуз? Кандай туура жооп бердиң? Тууралык бар, чындык бар. 100%. 100%. 100%, Сиздикинде? Дагы 100%. Алтынайымда. Ооба. Туура эле жооп берди окшойт. Негизинен туура эле уктаган туура айтты. Телефондо көп отурган. Телефондо сиз көбүрөөк отурат экенсиз, Мен көбүрөөк отурган, бул ушуну айта берет да. Ким өзүн сүйөт дегенде дагы сиз көрбөс койдуңузбу Алтынай айымда? Бул өзүн жакшы көрөт. Бул өзүн жакшы көрөт, мен да Алтынайды жакшы көрөм деп коебузбу? Эң сонун Мүмкүн. Алтынай айым кызганат экен көбүнчө. Ошол жагы. Кайсы учурларда кызганасыз? Негизи чыгармачыл адамдын жубайы болуу кандай экен? Башында чын айтканда билинген жок. Себеби биз бири-бирибизди таанып баштадык, бири-бирибиз менен болгон мамилебизди түзүп баштадык. Анан кийин ошо биз көбүнчө бир жака чыкканда башталат бизде. Бир жака барып келгенде сөзсүз түрдө бир кичине урушташып, мен ушундай оюмду айтып коеюн дедим эле дегенде уруш башталып кетиши мүмкүн да. Акыркы кездери меники көп башталды болуш керек. Башында билинбей жаткан. Башында максат көп кызганчы мен. Өзүңүз чыгып баштаган турбайбы анда? Жок, негизи мен көзүмө бир нерсе жат көрүнүп калса, ошол нерсеге тирешип туруп алам да. Мага ошол нерсе жаккан жок деп мисалы. Анан ошону далилдегенге аракет кылам, ошол чын эле мен ошол нерсени көрдүм деп. Чын эле негизи аял зат өзү эмоцияга аябай жакын болобуз, эмоцияга бат алдырабыз. Анан бир нерсеге повод болбосо, кызганбайбыз да анан. Сиз көп окшойсуз. Жок, андай деле эмес, эми бул кызганыч деген сезим бир жагынан жакшы сезим. Ооба, сүйүү бар жерде кызганыч бар деп коет. Бирок кээде мындай күтүлбөгөн жерде, ойлогон жерде кызганычтар козголуп кеткенде адам ушунчалык шок болот экен да. Жакында ушундай бир учур болду бизде. Съемкада жүргөнбүз. Ал темада
ролиңиздер да бар. Съемкада жүргөнбүз, анан ошол жерде буну кармап калып мен кимден кызганып атканын түшүнбөйм, билбейм. Аны кийин айтып бератат. Съемкада өткөн. көрсө паркинде койсузбу? Себеби деле жооп берем. Себеп таап алыптыр да. Кээ бир деген нерсе бар да. Жана айтты го Максат майке. Кээ бирде деген нерсенин ичинде Алтын айым кызгануусу жатат, Алтын айым. Башында Максат мырза кызганчу деп өттү. Сиз кайсы учурларда кызганып едиңиз? Мен ошол экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө мен буга эч кандай сөз айта элек болчумун. Экөөбүз чогуу эфирге чыгып жүргөндө Байкап жүргөнсүз. байкап көз салып жүргөм. Бирок айтам, Канча ай көз Сүйүп салдыңыз? жүргөнсүз. айтам деп эле жүргөм. Ошол бир 3-4 ай карап жүрдүм да. Анан экөөбүз бирок кыз жигит статусун официалдуу бирибизге айтпасак дагы, бирок ошондой эле жүрчүбүз да. Чогуу тамактанып бир жака чогуу барып эле анан ушинтип жүрүп бир күнү бир учур болуп калып, биз иштеген эле бир баладан аябай катуу кызганып, бул болсо түшүнбөйт. Эмне кызганып атасыз, сен машинадан чыкпашың керек эле, ишиңиз канча дегенге чейин барды. Бирок бул жерде угуп тура эле. Экөөбүз кыз жигит эмеспиз. Сөз айткан эмессиз. Анан катышып кеттик да, катышып бул ыйлап ушундай учурлар болду. Анан мен айтпасам болбойт экен, анан ошондо айткам. Ошондой мындай өз кийин мен азыр түшүнөм да, мен деле убагында мындан ойлобогон эле адамдардан, кызганбай турган адамдардан кызганып жүрчүмүн да. Анан азыр бул да мени кызганып калса түшүнүп калып атам мен. Кызганбай турган адамдардан мен эле кызганчумун, бул кызганып атат азыр деп эле. Демек сүйүү сизде биринчи пайда болуп, ошол сезимдер азыр Алтын айымга келип аткан экен. Алтын айым азыр сүйүп атат окшойт. Жок, жана башы аябай кызыктуу болуптур, Максат мырза 4 ай Алтын айым өзү билбесе, Максат мырза сүйүп жүрүп, анан айтайын деп эле убакыт болбойт, анан кызганасың да. Сүйгөнүңдө кызганасың. Аябай эле сонун күндөр болгон турбайбы ошол 4 ай, жашоодогу эң сонун күндөр болду окшойт. Сиздин оюңузда ушул кызга эле үйлөнөм дечүсүз, бирок сөз айтчу эмессиз, Болгону мен буну коркута албайын, чочута албайын дечүмүн да. Бул кандай ойлоп калат деп, анан байкап көрүп, анан экөөбүз дагы бир ушу тагдырыбыз байланган экен. Экөөбүз чогуу эфирге коюп койду. Экөөбүз чогуу эфир алып барып калдык. Анан ошол жактан бирибизге аябай жакшы көрүнүп кеттик да. Анан бирок ошондо дагы бир 3 ай, 2 ай байкап жүрдүм. Көп ойлор кандай болот экен, анан мындан деле эч бир ушул күнгө чейин эч мойнуна албайт да. Мындан эле мага болгон бир кичине сезимдер, жылуулукту, сезимдигинди байкагандан кийин. Ошону кайсы жол менен сизге билдирчү эле ошону айта кетиңизчи. Бул эме болуп калды. Былтыр Орозодо, бул да орозо кармап, мен да орозо кармап, анан мен ал учурда ошо эжемдин үйүндө турчумун. Анан эжем мени орозого тургузат, ос жапкангачы. Анан бир Алтын ай айтып коем да, мен өзүм жалгыз кармап атам орозого. Мен эртең менен тургузуп койчу деп. Анан бул күн эртең менен чалчу да, күн эртең менен. Анан мен уже тиги эжем менен ос жап атканда чалса калып эле, рахмат, жакшы тургузуп койдуң деп, анан мен сүйдүрүп коеюн депчи. Анан күндө ошентип анан курсаңыз токпу, оозуңузду ачтыңыз, андай мындай деген учурларын байкап жүрчүмүн да. Анан бул деле мага кичине болсо да сезим бар экен деген бир ой менен анан коркпостон буга мен өзүмдүн сүйүүмдү билдиргем да. Адам таштай берсем жоопсуз болбойт экен деген чечим болгон экен да кесиптеш. Ушундай болду. Мына ушундай Максаттын артында Алтын айдын артында Максатты жазып койгонубуз да жөн жерден эмес, негизи Бирин бири ар дайым колдоп, Алтын ай жүрүп болсун деп, Максаттын артында Алтын ай болсун деп жакшы тилекти жазганбыз. Мындай кылалы эми, келиңиздер жалпы көрөрмандарыбызга биздин сиздерден бир жакшы үй бүлөлүк эркин микрофон болсунчу. кеңеш болсунчу мындайча айтканда. Жаңы Баары жазышат экен, үлгүлүү үй бүлө, жакшы үлгү көрсөтүп атышат деп. Окусаңыздар керек ал жагын, же жалаң эле негативтерди окуйсузбу? Жо, негативтерге көңүл бөлбөйбүз биз. Башында Алтын ай негативтерге ыйлап жүрдү. Бирок ал негативге бул деле көнүп. Алтын айым аябай сезимтал кыз окшойт. Ал жалаң жакшы комментарийлерди окуп калганбыз. Эмне дейбиз? Биринчиден силерге рахмат, чоң рахмат ушул эртең менен жалпы көрүүчүлөр менен жолуктурганыңыздар үчүн, жакшы эфир уюштурганыңыздар үчүн, таң эрте элди жакшы жумушка узатканыңыздар үчүн, мектепке, детсадка дегенде айтор ишиңиздер ийгиликтер болсун. Мен да тиги ЛТР телеканалында эртең мененки эфирде канча бир 4-5 жыл иштедим окшойт. Аябай сиздердин түшүңүздөрдү сезем да, эртең менен туруп келип ушунчалык бир азап менен тосоп. Бирок ошого карабастан элдин кызматындасыздар, бар болуңуздар. Ал эми НТС телеканалына жалпы жамаатына дагы ийгиликтер, чыгармачылык 2024-жылы көп ийгиликтерге жетишиңиздер. Ал эми бизди көрүп аткан жалпы кыргызстандыктар, телекөрүүчүлөр, анын ичинде ушул бизге окшоп үй бүлө куруп, баш кошуп
түтүн булатып жашап аткан жаш үй бүлөлөр, жаштар баарыңыздарга бактылуулук каалайбыз, бири-бириңиздерди колдоңуздар, бири-бириңиздерди түшүнүңүздөр, кээ бир учурда бири-бириңиздерге эркиндик бериңиздер. Ошондо гана мен ойлойм бир бактылуулук болот деп. Сүйүүнү дагы сактап калыш керек, сүйүүнү дагы аздектеп багыш керек. Ошондо мен ойлойм узак өмүр сүрүп көп жакшылыктарга чогуу жетесиздер. Ошол биз сиздерди жакшы көрөбүз, биз сиздерди сыйлайбыз. Ар дайым жакшы комментарийлериңиздер үчүн, жакшы колдооңуздар үчүн биз сиздерге таазим этебиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эфирге чакыргандарыңыз үчүн. Сонун эфир болду деген ишеничтемин. Жолдошумдун баардык айткан сөздөрүнө кошулам. Чынында үй бүлө болгондон кийин сөзсүз түрдө бири-бириңиздерге эң алгач колдоо керек. Ар дайым бири-бириңиздерди колдоп жүрсөңүздөр баары жакшы болот деген ишеничтемин. Демек үй бүлөнүн негизгиси колдоо. Албетте түшүнүү, колдоо, анан ар дайым бири-бирин сүйүп туруш керек. Ошондой бир баардык нерсе жакшы болот. Эми мен ойлойм, Кудай буйрса, бул бирөөгө кеңеш бергенде биз жок дегенде бир 5 жылдан кийин келип кеңеш берсек жакшы болчу да. Азыр өзүбүз көп нерсени үйрөнүп атабыз, өзүбүз көп нерсени башыбыздан өткөрүп атабыз. Анан ошондо кийин 5 жылдан кийин жакшы болот го. Ошентсе дагы кесиптеш бир нерсени сурап алайм. Эркин микрофондон кийин кайра бир суроо берүү биздин маегибиздин эң башкы нерсеси болот кайра. Максат мырза, үй бүлөнү сактап калуу үчүн, сүйүүнү сактап калуу үчүн 3 нерсени айтыңызчы. Эмне кылыш керек адамдар? Негизи сүйүү 3 жыл жашайт деп коюшат эмеспи? Ошол чыңбы? Эми аны 3 жылдан кийин айтабыз го дейм. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн биринчиден сабыр, чыдамкайлык, анан түшүнүү, сый-урмат да. Сый-урмат албетте көп. Негизгиси ушул да. Сабыр менен чыдамкайлык да. Сабыр кылышыбыз керек. Сабыр, чыдамкайлык деп калдыңыз. Аны бирибизге чыдашыбыз керек да. Бирибизге чыдашыбыз керек да. Бунун мүнөзүнө мен чыдашым керек, менин мүнөзүмө бул чыдаш керек дегендей. Экөөбүз үй бүлө курабыз дегенде Алтынайдын апасы, биздин апабыз сөз айткан. Алтынайдын апасы аябай ушул нерсе жүрөгүмдө калыптыр. Бири-бириңерге чыдай аласыңарбы десем, эмнеге айтып атат деп бирөөсү мен ойлойм, эми сүйүп атабызбы депчи. Айткан ошо бири-бириңерге чыдай аласыңарбы? Жок дегенде 1 жыл чыдашыңар керек бири-бириңерге деди. Жок дегенде 1 жыл бири-бириңерди түшүнүшүңөр керек. Ошондо гана жашап кете аласыңар. Бири-бириңерге чыдагыла деди. Ошол чыдамкайлык, сабыр, түшүнүк башка. Сонун кеспеш. Бүгүнкү коноктордун учкул сөздөрүнүн баардыгын бул жакка жазып койдум. Муну сизге берейин. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахматыбызды айталы. Кыргызстандагы чыгармачыл чөйрөдөгү үлгүлүү үй бүлө болуп, ар дайым эле жүрө бериңиздер. Ушундай элди жакшы нукка буруп, Ооба. Биз билебиз, үй бүлөлөрдү биздин ага эжекелерибизден мына ошол инсандардын жолун жолдогон, биз сыймыктанган, бизден кийинки кичинекей бөбөктөр сыймыктанган инсандардан болуп жүрө бериңиздер дейли. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. НТС каналы, Таң шоу программасы.